Azdатуу бул бир чечим менен аткарыла турган иш эмес. Ушундай аракеттерди көбүрөөк өткөрсөк, элдин күчү менен аткарыла турган жумуш. Падыша кууп тынчталган эл үрп адатты деле калууга келтире алат, эгер аракет эле кылсак. Мына биздин айрым айылдарда акчаны тапканда кыргыз, чыгымды көп чыгарганда кыргыз болуп атат азыр. Мына өтө кыйналып жигиттерибиз Россияда 3 жыл, 5 жыл иштеп, акча таап келип үйлөнүп 3 күндөн кийин ишенсеңиздер şu közün жалдыратып жаш келин таштап Россияга кетип жок болот бала, жигит. Дагы 3 жыл акча тапкыча ошактан дагы бирөө таап алып, ол бечара шорукур үйдө калат. Ушул да адам бу энди. Bundan hayvandan da хуже авалга келген жолдошторубуз бар. Ошол мүмкүнчүлүккө жараша тойлорду өткөрсөк, чыгымдарды өткөрсөк, дагы өтө жакшы болмок. Бир дагы өзбек десем болбойт. Анча-мынча болсо керек. Пашты өзбек şu Кызылкыядагы Алтын Ордо же максатта той өткөргөнү билбейбиз да. Олар келесе эмес да, акчаны табышты да билет, иштетишти да билет да. Кыргыз деле мен ойлоймун, акылман эл, данышман эл. Урматтуу жыйын катышуучулары, азыр өткөндө бир органда иштеген жаш жигит үйлөнгөн экен. Үйлөнгөндө мага келип туруп, кандай үйлөнүш турусунда кеп кеңеш сураганды мен жол көрсөтсөм, ошол жигит тойдо ата энесini, кайната кайненесini ушул төргө өткөзүп коюп туруп, мен өзүм эшиктин алдында меймандарды күтүп алып той кылам десе, ата энеси каршы чыгып, ошол баланы акыры иштен да ишини да таштап, таарынып Россияга кетип калды. Биздин жаштарыбызга караганда ата энелерибиз ушул нерсеге көбүрөөк кайын болуп атат. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүгө, Аллах Тааланын буйругуна баш ийишибиз керек. Аллах субхана таала айтты, кайын коом өздөгү нерсени өзгөртмөйүнчө Аллах Таалага ал коомдогу нерсени өзгөртпөйт деген. Bu nese için her birimiz japatırmak, karı yaşımız, oğul kızımız, erkek ayalımız beraber küreşişimiz gerek. Anın sözgö çıkan dele söylep, үйдө başkaça bolboylu. Rahmat, çok rahmat. Anda ağay, jiltap berseniz. Kaada degen bul, erece degen söz. Oşo kaada menen iş atkarış gerek. Uşul bolou, uşul gelin menden törgө oturgan bolou, kayneneden. Uşul bala, tırmaqтай bala, 18-tay bala, atadan öyde oturgan bolou деген нерсе болуш керек. Салтта андай болгон эмес, атадан öyde койгон эмес. Укугу да жок. Мына үйлөнүп атканыбыз анын укугу. Анан бирок төргө отурган укугу жок. Биз ар бир элди көрө эрчи бербейли. День рождения, Новый год, 8 март, дагы балекет, День Валентин, ушунун бәрин эле үйрөнүп атабыз да. Промокашкадай болуп калдык. Акыл менен ойлонго деген. Бир иш болсо, акыл менен ойлоңла. Ушул туурабы, туура эмеспи? Ушул жакшыбы, жакшы эмеспи? Ушинтип ойлонуп туруп анан иш кылыш керек. Каада деген эреже, кааданы үйрөнөйлү. Кайра кааданы кыргыздын каадасы аябай сонун каадалар болгон. Шариаттын негизинде түзүлгөн. Ошону кайра алып келейли. Келиндин аялды башынан дейт, катынды башынан. Ошо башынан баштап ордун көргүзүш. Сенин ордуң о якта али. Буяк сенин ордуң эмес. Буяк кийин болот. Бабушка болгонуңда. Сен келин бергениңде, вот ушер сенин ордуң. Азырынча о нерсенин ордуң. Мына ошо нерсени биз билейли, ошону сактайлы, ошондо оңолобуз. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, сиздер бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Бул убакыттын ичинде каада салт боюнча бизде көптөгөн пикирлер эже агайлардан чыгышты. Бирок ушул ойлорду, чечимдерди ар бир көрүүчү өзү көрүп, аңдап алат. Андыктан кыргыздын каада салты эзелтен келген, Кудай буйрса биздин жаштарыбыз да ушул аталардын, эжелердин оюн угуп, кыргыздын нукура каада салты менен жашайт деген ойдобуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин улуу кыргыз элинин жаштары жана ошондой эле кыргыздар нарыкты бекем кармашкан. Бирок ыйык кереметтүү Куранда айткандай, өнүгүү өзгөрүү өзүбүздөн дейт.
Биз өзүбүз өзгөрүлбөсөк, коом өзгөрбөйт. Жана дагы биздин данышманыбыз айтат, кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот, жана наркы, салты кенен болот дейт. Демек, кыргыздын каада салтын мыкты билсек, биз эч качан адашпайбыз. Жана алдыга болгон максаттарыбызга, багытыбызга тез жетебиз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Кызыл Кыядан коштошот. Саламаттаңыздар. Kıyıp cangan жүрөктөн ыйман жолго үйрөткөн, акыйкатты сүйлөткөн пайгамбар Расулулла. Тура жолду баштадың, артка кадам баспадың, Алланы айтып мактадың, Мухаммед Расулулла. Аллаху Аллах, ömrüm sende Allah. Allahu Allah, la ilahe illallah. Allahu Allah, merimin çeksiz Allah. Allahu Allah, Rabbim Allah. Salamım sana ya Resulallah, yüzün vurmağa ya Resulallah. Dilegimsin, diregimsin, ümidim sende ya Resulallah. Salamım sana ya Resulallah, yüzün vurmağa ya Resulallah. Dilegimsin, diregimsin, ümidim sende ya Resulallah. Sen jönünde uğam gep, жалбарамын Кудай деп, бакыт изин көргөзгөн. Сен улуусуң Мухаммед, ак жолуңду бузам деп, жылынганга ызам көп. Ойлоп жатып өзүңдү түш көрөйүн Мухаммед. Allahu Allah, ömrüm sende Allah. Allahu Allah, la ilahe illallah. Allahu Allah, merimin çeksiz Allah. Allahu Allah, Rabbim Allah. Salamım sana ya Resulallah, yüzün vurmağa ya Resulallah. Dilegimsin, diregimsin, ümidim sende ya Resulallah. Salamım sana ya Resulallah, yüzün vurmağa ya Resulallah. Dilegimsin, diregimsin, ümidim sende ya Resulallah. Allahu Allah, ömrüm sende Allah. Allahu Allah, la ilahe illallah. Allahu Allah, merimin çeksiz Allah. Allahu Allah, Rabbim Allah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dilegim ay, diregim ay, ümidim sen Resulullah.